алыскы райондордун жашоо шартына, анын ичинде Баткен областына тыкыр көңүл бурууну күндөлүк ишимдин өзгөчө багыты катары карайм. Улуу инсандын жолун жолдоп, элимдин, өлкөмдүн келечеги үчүн ак эмгегим менен таза иштеп берсем деп тилек кылам. Аларды сактоо кыйын болгондуктан баа арзан мезгилде сатылып кетип, дыйкандарыбызга, багбандарга маселе жаратууда. Эгерде аларды сактоого шарты бар 5-6 миң тонналык жашылча жемиш сактай турган логистикалык борбор курсак, ушу балдарына, айылына келгенге зар болуп, абасын жутканга, суусун ичкенге зар болуп жаткан ушул жерде балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Эжелерибиз, апаларыбыз бар. 60ка чейинки апаларыбыз, эжелерибиз бар. Мен анын баарын көрүп келгенмин. Көкүрөгүмдө турат. Кудай буюрса, пландарыбыз бар, долбоорлорубуз, чоң-чоң улуттук долбоорлорду ишке ашырып жиберсек, Кудай буюрса 2-3 жылдын ичинде турмушубуз жакшырып калат. Жакшылардын каймагы болуң, адилеттин салмагы болуң. Өз элиңизде борчтуу болуң, өзгөлөргө доңктуу болуң. Кишиге жоткондо жол болсун. Кожоюн кыдыр жулоуда болсун. Амин. Болбан болсун билектери. Амин. Ели журтуга таза болсун жүрөктөрү. Алладан неме тилек тилесек келе берсин тилектери.